Президенттин администрациясынын маалыматтык саясат бөлүмүнүн башчысы Дайырбек Орунбековдун Фейсбуктагы билдирүүсү коомчулукта кызуу талкуу жаратты. Ал айрым саясатчыларды, активисттерди, журналисттерди жана укук коргоочуларды жалган маалыматтарды таратууга айыптап, алардын сүрөттөрү камтылган калашты жарыялаган. Бирок көп өтпөй коомдук талкуунун чордонунда жалган маалыматтар эмес, жарыяланган сүрөттөрдүн булагы жана жеке маалыматтардын колдонулушунун мыйзамдуулугу тууралуу суроолор жаралды. 20-июлда Дайырбек Орунбеков Фейсбуктагы баракчасына билдирүү жарыялап, акыркы мезгилде чет элдиктер тууралуу жалган, такталбаган маалыматтар көбөйгөнүн билдирди. Ал айрым саясатчылар өздөрүнүн фейктери аркылуу Кытайлар өлкөнү басып жатат, жерлер сатылып жатат, тышкы карыз көбөйүп кетти деген сыяктуу маалыматтар таратылып жатканын айткан. Президент болом дегенде түшүнө акталган таруу кирген саясатчылар бар. Алар өздөрүнүн фейктери аркылуу бийликти жамандап, Кытай басып кетти, жерлер сатылып жатат, тышкы карыз көбөйүп кетти деген сыяктуу дооматтарды соц сеттер аркылуу таратып келишет. Эми эртең ушуларды аныктап, кармап барып камап коюшса, эне аталары жана бир туугандары балабызды жөн эле камап коюшту, кызыбызды жөн эле суракка чакырды деп наалып чыгасыңар. Ошондуктан азыртадан токтобосоңор, жакын арада башчыларыңар менен кошо камаласыңар. Ошондой эле ал мындай маалыматтарды тараткандар мыйзам алдында жоопкерчиликке тартылышы мүмкүн экенин эскертти. Мындан сырткары ал жалган маалыматтарды таратып жатат деп эсептеген адамдардын аты жөнү жана сүрөттөрү камтылган калашты дагы жарыялады. Жарыяланган калаштан кийин коомчулуктун көңүлү сүрөттөрдүн булагына бурулду. Айрым жарандар калаштагы сүрөттөр мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрдө колдонулган паспорттагы, тагыраак айтканда түндүк тиркемесиндеги сүрөттөргө окшош экенин белгилешти. Жеке маалыматтардын жарыяланып жатканы мыйзамсыз экенин айткандар четтен чыкты. Бул боюнча алгачкылардан болуп укук коргоочу Гүлшайыр Абдирасулова үн катты. Ал жарыяланган сүрөттөрдүн бири өзүнүн ID паспортундагы жана түндүк тиркемесиндеги жеке кабинетиндеги колдонулган сүрөт экенин айтып, анын кайдан алынганын түшүндүрүүнү талап кылды. Ал бул боюнча тиешелүү мамлекеттик органдарга кайрылганын дагы Facebook баракчасына жазды. Бүгүн күтүүсүздөн Кыргызстандын бардык жарандарынын жеке маалыматтарынын коопсуздугу коркунуч алтында тургандай сезилди. Калажда менин 2 сүрөтүм жайгаштырылган. Биринчиси менин Фейсбуктагы ачык баракчамдан алынган, ал эми экинчи сүрөтүмдү мен эч качан ачык жарыялаган эмесмин. Бул менин ID паспортумдагы жана түндүк тиркемесиндеги жеке кабинетиме гана чыгарылган сүрөт. Мен бул сүрөттү жарыялоо үчүн Дайырбек Орунбековго, президенттик администрацияга же башка бирөөгө эч кандай макулдук берген эмесмин. Ал бул сүрөттү кайдан алганын, маалыматты ким бергенин жана кандай мыйзамдык негизде жарыялаганын түшүндүрүшү керек. Кийинчерээк Абдирасулова дагы бир билдирүү жасап, Орунбеков жарыялаган тизмени өз алдынча талдап чыкканын жазды. Анын айтымында алардын басымдуу бөлүгү акыркы айларда Орунбеков сөз кылган Кытай экспансиясы, кытайлык инвесторлор, жер сатуу сыяктуу темалар боюнча эч кандай билдирүү жасабаган. Анын пикиринде бул жагдай тизме кандай критерийлер менен түзүлгөн деген суроону жаратат. Бүгүн мен Орунбеков жарыялаган атылуучу тизмени кылдат карап чыктым. Биринчиден, ал тизмедеги адамдардын көбү ЖМКга да, өкмөттүк эмес уюмдарга да тиешеси жок экенин көрдүм. Экинчиден, алардын басымдуу бөлүгүнүн акыркы жарым жылдагы жарыяларын карасам, Орунбеков айтып жаткан Кытай экспансиясы, кытайлык инвесторлор, жерлер сатылып жатат же ушул сыяктуу темалар боюнча эч кандай билдирүүлөрдү тапкан жокмун. Дайырбек Орунбеков жарыялаган калашта ата талган жарандык активист Адил Турдукулов бул окуя сценариптик башкарууга болгон коомдук ишенимге доо кетириши мүмкүн экенин айтат. Биринчиден, жакшы жагын айтып кетейин. Биз ошол цифровизация жагынан сценариптештирүү багытындагы абдан бир сап башындагы мамлекетпиз да. Бул абдан сыймыктанчу нерсе, анткени добуш берүүдө дагы, башка бир кызматтарды алууда дагы абдан жакшы ыңгайлуу шарттар түзүлгөн. Адамдарды ошол ыкчам түрдө ошондой кызмат алууга жана коррупцияны азайтууга дагы абдан бир чоң өбөлгө түзүлгөн да. Ошонусу мененчи. Бул оң жагы. Бирок ошол сценариптештирүү купуялык менен түздөн түз байланыштуу да. Ансыз, эгерде купуялык болбосо, анда ошол сценариптештирүүгө дагы элдин ишеними болбойт. Бул болсо абдан маанилүү. Эгерде ишеним болбосо, анда сценариптештирүү саясаты жүргүзүүгө мүмкүн эмес.
Ошондуктан бул ошол купуя сырдын, жеке маалыматтардын жарыяланышы ошол санариптештерге каршы багытталган аракет катары сыпаттасак болот да. Ошондой абдан чоң кедергисин тийгизген кадам болду деп ойлойм. Бул мамлекетке каршы жасалган, элге каршы жасалган бир президенттин саясатына багытындагы өзү дагы көп ошол жөнүндө айтат эмеспи президент? Планшет кармакчы, мынакей мен бүт кызматтарды ошол кагаз түрүндө эмес, ошол компьютер аркылуу, лэптоп аркылуу жиберип турам деп айтып келбеди. Бул дагы санариптештердин бир мисалы да. Ошондуктан бул ошондой ишеним кеткен, абдан биздин мамлекет турат. Ошондуктан бул кичинекей маселе эмес, бул абдан чоң маселе да. Анан кийин бизге гана байланыштуу эмес, ошондой купуя маалыматтын чыкканы. Бул башка дагы адамдардын, алардын жасаган иштерине, мүлкүнө, сатып алууларына, кылган аракеттерине ошол башка адамдар өз кызыкчылыгына колдонуп бир туура эмес иштерди жасаганга мүмкүнчүлүк түзүлгөнүн биз көрүп жатабыз. Анан мамлекет өзү ошого барып жатканы бул абдан бир туура эмес иш деп эсептейм. Бул эми ошол түндүктүн дагы ошол президент иш башкармалыгына өтүп кеткенден ошонун натыйжасы болду го деп да ойлоп жатам. Бул туура эмес кадам болду го деп ойлоп жатам эмечи. Ал эми укук коргоочу Төлөйкан Исмаилова бул окуяны мыйзамдык өңүттө баалап, төмөнкүлөрдү билдирди. Дайырбек Орунбековдун бул чабуулу мыйзамсыз, аябай бир нече кылмыш кодексинин беренелерин да тепселеп атат. Анткени кылмыш кодекси боюнча эгерде ошондой жарандар же бийлик, бөтөнчө бийлик жарандарга каршы ушундай частный жеке коопсуздугуна кол салганы бул деген кылмыш болуп эсептелет да. Бирок кылмышкерлер, көп адамдар бийликте отуруп алып, керек болсо бейпилдикке, керек болсо ошо өнүгүп аткан азыркы мезгилде климаттык жана башка ушундай бир жаман чектөөлөр болуп атат Кыргызстан үчүн. Ошондо дагы мына шайлоонасында турабыз. Ушундай кол салганы адамдарга жөн эле отурган эч бир, мен мисалы окууда жүргөм Португалияда, эч кандай менин оюмда андай жок болчу. Көрүп алып аэропортто мен психологический шок болдум. Анткени бул деген эгерде мындай ойлосо, это фашизм деп коет, открытый фашизм. Сен уже билесиң, что сенин чөйрөң коопсуз болуп калды, сен түрмөгө кетип калышың мүмкүн деп. Дайырбек Орунбековдун ушундай бийлигинде ушундай мүмкүнчүлүгү бар экен. Керек болсо персональный данныйларды алып алып, керек болсо эч кандай сурабай эч кимден, же сот аркылуу, же бир прокуратура аркылуу, же бир изилдөө аркылуу неметилбей туруп эле ачыкка спискалап чыгарганы бул деген кылмыш да. Ошон үчүн биз кечээ маалымат таратып айттык бийликке. Биринчиден мындай адамдар жазаланыш керек, териштириш керек мындай нерсе. Анткени бул деген аябай опурталуу. Биз гана эмес, жалпы эл үчүн опурталуу. Анткени сиздин, менин, башка адамдар уруксатсыз эч ким кол салганга мүмкүнчүлүгү жок. Бирок Дайырбек Орунбеков ушунчалык ушул чоң тепкичте отуруп туруп ушундай жасаганы бул деген бийликтин атынан жасалган кылмыш болуп эсептелет. Биз ишенебиз, чара көрүлөт деп. Коомчулуктагы талкуудан кийин министрлер кабинетине караштуу жеке маалыматтарды коргоо мамлекеттик агенттигинин директорунун орун басары Кылымбек Мадалбеков Дайырбек Орунбеков жарыялаган тизмедеги адамдардын жеке маалыматтары ачыкка чыгып кеткенине байланыштуу териштирүү башталганын Азаттыкка билдирген. Азыркы учурда биз бул маселе боюнча тиешелүү мамлекеттик мекемелерге кайрылуу жолдодук. Биз текшерүү иштерин жүргүзүп жатабыз. Анын жыйынтыгы менен укуктук баа берилет. Баса 2026 жылдын март айында президенттин жарлыгы менен Түндүк ачык акционердик коому санариптик өнүктүрүү жана инновациялык технологиялар министрлигинин карамагынан президенттин иш башкармалыгынын карамагына өткөрүлгөн. Расмий маалыматтарга ылайык мындай чечим ишкананын ишинин натыйжалуулугун жогорулатуу максатында кабыл алынган.
Бирок бул өзгөрүү коомчулукта ар кандай суроолорду жаратты. Кыргыз Республикасынын Конституциясына ылайык ар бир адам жеке жашоосунун кол тийбестигине, ар намысына жана айбиринин корголушуна укуктуу. Ошондой эле мыйзамда белгиленген учурларды кошпогондо адамдын макулдугусуз анын жеке турмушу тууралуу маалыматты жана башка купуя маалыматтарды чогултууга, сактоого, пайдаланууга жана жайылтууга жол берилбейт. Мындан тышкары Конституциянын 63-беренесинин 2-бөлүгүнө ылайык мамлекет ар бир адамдын жеке маалыматтарынын корголушуна кепилдик берет. Ошондой эле жеке мүнөздөгү маалымат жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамына ылайык жеке маалыматтарды чогултуу, иштетүү жана үчүнчү жактарга берүү маалымат субъектисинин макулдугу менен же мыйзамда түздөн түз каралган учурда гана жүргүзүлөт. Мыйзамсыз пайдаланылган учурда мыйзамда жоопкерчилик каралган. Демек, бул окуя көпчүлүктүн көңүлүн жалган маалыматтардан көрө жеке маалыматтардын коопсуздугу маселесине бурду. Коллаждагы сүрөттөрдүн булагы, аларды пайдалануунун мыйзамдуу негиздери жана тизменин кандай критерийлер менен түзүлгөнү боюнча суроолор азырынча ачык бойдон калууда. Сиздер менен Политклиника медиасы жана мен Кымбат Турдубекова болдум. Биздин баракчаларга жазылууну унутпаңыздар.